Бул мындай сүрүлүп, ачылып жабылат. Эми караңыздарчы. Бул остановкада, аялдамада. Автобустарды, таксилерди күтөсүздөр. Аны менен бир катар мына ушундай телевизордагы көрүп отурсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, урматтуу Тескабардын көрүүчүлөрү, кандайсыздар? Бүгүн биз Аравандабыз. Аравандын Альянара Файл өкмөтүндө. Бул жердеги бир канча жакшы аткарылып жаткан иштерди чагылдыруу максатында келип жүрөбүз. Бул тарапта 9 кабаттуу, көп кабаттуу үй курулууда. Азыр эми курулуш иштери жүрүп жаткан учуру. Сиздерге дагы бир жакшы жаңылык көрсөтөйүнбү? Мына Араванда Альянара Файл өкмөтүндө мына ушундай пластик терезелердин, же болбосо алюминий деп койсок дагы болот. Мына ушундай жабык аялдамалар курулган. Алардын ичин сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул мындай сүрүлүп, ачылып жабылат. Эми караңыздарчы. Бул остановкада, аялдамада. Автобустарды, таксилерди күтөсүздөр. Аны менен бир катар мына ушундай телевизордагы көрүп отурсаңыздар болот. Караңыздарчы. Иштей турган адам ушундай эле иштейт. Жакшы. Балли дейбиз. Бул да бир жакшы идея. Бул жерде жөн отурбастан телефон чукуп биз мына ушундай жаңылыктарды жана башка ушул мамлекеттеги жакшы болуп жаткан жаңылыктарды телевизордон эле карап билип отурсак болот. Баардык нерседен кабардар болуп турабыз да, мындайча айтканда. Жакшы. Эми бул тарабында өзүңүздөр билесиздер. Көрдүңүздөрбү, көп кабаттуу үйдүн дагы курулуш иштери жүрүп жатат. Видеонун жүрүшүндө кийинки берүүлөрүбүздө ушул көп кабаттуу үйдүн курулушу боюнча дагы кенен маалыматтарды сиздерге алып беребиз. Иштерине ийгилик, иштей турган адам ушундай иштей берсин. Жакшы жаңылыктарды сиздер ушул Тескабар News YouTube каналынан гана көрө аласыздар. Кече жакында эле киргизгенбиз бул алюминий, пластик аялдамаларды. Анын ичине дагы бир жаңылык коюптур. Телевизор орнотуп коюптур. Өзүңүздөр дагы күбө болуңуздар окшойт. Мынакей. Айыл өкмөт, аким. Кыш мезгилинде бир келди. Кыш мезгилинде келсе, мен ойлогом, кыш мезгилинде чайчысында салкын. Анан мына көрдүңүздөрбү? Президенттин салкындыруу көчөрүбүздүн бардык жаңылыктары ушул жерде кылат турат. Бардык остановкаларда, айылдамаларда ушул телевидение бар. Анан кечинде алып кетет, кайра эртең менен алып келип коюшат. Урматтуу салык төлөөчүлөр, мамлекеттик салык кызматтары жаткан контролдук массалык машинаны жазында салдар зерикпей дегенде келип остановкага отуруп салык кызматкерлери тууралуу мажбур эскерте кетсек, Кыргыз Республикасы мыйзамдарына ылайык техникалык талаптарга жооп үчүн 23 ай каралган. Административдик жоопкерчиликке тартылууда.